Кутмандуу күнүңүздөр менен, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Сулайман Рыспаевдин «Тагдырдын мугалими» аттуу повестинин «Мугалим калп айта албайт» же «Ачык сабак алдындагы окуя» аттуу 3 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Мугалим окуучусуна калп айтпашы керек. Окуучусуна калп айткан мугалим мугалим эмес. Адиланын күндөлүгүнөн. Окуу бөлүмүнүн башчысы Рахат мугалимдерди чакырып алып, жакында болуучу райондук методикалык семинарга карата сценарий түзүп жатканын, ага жалпы мектеп жапырт даярдык көрүүсү зарылдыгы тууралуу кеңешме өттү. Сценарий боюнча адегенде окуу жүгүртмөсүн бузбастан бир ачык сабакка катышуу, андан соң бир мастер-класс көрсөтүү, соңунда бир тарбиялык сабак өтүү. Жыйынтыгында баарын талкуулап, анан катышуучуларга чакан музыкалык белек тартуулоо керектигин алдыга койду. Семинардын жалпы девизи «Менин педагогикалык философиям» деген болушу керек экендигин баса белгиледи. Буга кошумча семинарда мугалимдердин методикалык иштелмелеринин жана окуучулардын кол өнөрчүлүгүнүн көргөзмөсүн да уюштурушубуз керек, деди Рахат. Албетте, булар биз үчүн оңой эмес, бирок жасашыбыз керек. Биздин максатыбыз мектептин жүзүн район алдында татыктуу көрсөтүү. Эсиңерде болсун, мында ачык сабак эң негизгиси болуусу шарт. Ачык сабагыбыз начар болуп калса, ал район алдында чоң уят болгонубуз. Биз ушул семинар менен мектебибизди районго жакшылап тааныштырышыбыз керек. Ошону менен бирге Рахат ар кимдин аткаруучу иш-аракеттерин саат-мүнөттөрүнө чейин эсептеп чыкты. Рахат, менде бир суроо. Ачык сабак албетте жооптуу иш. Ошондуктан аны жаш, тажрыйбасы аз мугалимге эмес, башка тажрыйбалуу, дасыккан мугалимге бериш керек эле. Мисалы, Адила окууну жаңы бүтүп келип, мектеп босогосун жаңы эле аттады го, деди карыя мугалим. Анан да директордун тарбия иштер боюнча орун басары Тургунбек агай. Ал маселе чечилген, агай, деди кесе айтып Рахат. Тургунбектин карыялык көңүлүнө карабай. Адила менен макулдашканбыз. Ал сабакка даярданып жатат. Адила теориялык билими күчтүү, жигердүү адис. Аны жүрөксүнтүп, коркутпай, андан көрөкчө шыктандырып кеңешиңизди берсеңиз болот. Кеңешмеден кийин Адила жамбы курдашы менен сүйлөшүп, анын ойлорун, сунуштарын уккусу келди. Ал жок дегенде 3 жылдай тажрыйбасы бар эмеспи? Ал сабагынын планын жакшы түзүшү керектиги, окуучуларын алдыртан даярдап, берилүүчү суроолорду, алардын жоопторун түшүндүрүп, көргөзмө куралдарын белемдеп, алар менен окуучуларды иштөөгө үйрөтүү сыяктуу иштерди жасоону айтып жатты. Бирок бул сөздөр Адиланын кулагынын сыртынан кетти. Айрыкча окуучуларды алдыртан даярдап, суроолорду берип, анын жоопторун үйрөтүп, сценарий боюнча жасалма сабак өтүү туура эмес деп ойлоду. Университеттен окуткан Бекбоев, Алымов деген профессор агайларыбыз мектепке практикага алып барганда айтышчу эле, деди оюн бөлүшүп Адила. Балдарым, кыздарым, силер эртең мугалим болосуңар. Сабак деген мугалимдин чыгармасы. Аны жазуучу кантип жазгандай эле кеп. Ошондуктан сабактын автору, ээси өзүңөрсүңөр. Аны кантип натыйжалуу өткөрүү өзүңөрдүн колуңарда. Ал силердин чеберчилигиңер менен талантыңарда. Бир гана эрежени эсиңерден чыгарбагыла. Ал эреже мындай: окуучу силердин сабагыңардан улам бир жаңы нерсени издеп тапкандай болсун. Албетте, тема силер үчүн жаңылык эмес. Бирок ал бала үчүн жаңы нерсе жана жаңылык. Ал жаңылыкты сабакта бала үчүн ачып бере албасаңар, ал силердин эмгегиңердин талаага кеткени. Жаңылыгы жок жасалма сабак силердин алсыздыгыңар.
билимсиздигиңер. Ошон үчүн менин бул сабагым балага эмне берет, аны бала турмушунда эмнеге колдонот жана мен ага кантип үйрөтөм деп башыңарды катырышыңар керек. Болду, ушул суроолорго жооп тапсаңар силер мыкты мугалимсиңер. Жамбы ушул сөздөрдү Адиланын оозунан угуп жатып, уккан кулагына ишенбегендей толкундана мындай деди: Эх, кандай сонун методика. Мына, деп ойлоду Адила ошондо. Сөз бүттү дегендей. Мен багытымды таптым. Мына менин педагогикалык философиям. Эртеси Адила окуучулары менен ачык сабакка даярдануу алдында кеңешип алууну чечип, сабактан соң классына барды. Жарым саат кеңешип алалычы, урматтуу окуучуларым, деди Адила окуучуларына кайрылып. Түшүнөм, алтындарым. Кардыңар ачты, чарчадыңар, Ошентсе дагы. Адиланын сөзүн улай улан шоктоно минтип кайрылды. Эжей, сиздин мектептен башка ишиңиз барбы? Окуучусунун мындай кескин суроосу Адила үчүн күтүүсүз болгону чын. А бирок окуучулар үчүн жаш эжейге уландын бул суроосу шоктонуп жатканындай туюлду. Окуучулар ошон үчүн бул ушундай шок, а эжей эмне дээр экен дегенсип унчукпай калышты. Жакшы суроо, деп жылмая карады Адила уланга. Мугалимдин мектептен башка жумушу болбосо сонун болмок. Анткени эртеңки сабакка даярдануу, окуучуларына керектүү, кызыктуу көп нерселерди айтып берүү үчүн изденүү жана да өзүнүн билимин, маданиятын арттыруу, башка турмуштук түрдүү жагдайларга убактысын коротпой, кебетесин, сынын бузбай жүрүү. Бирок андай жашоо кайда? Андай жашоо деги эле болууга мүмкүн эмес да. Мугалимди адам, үй оокаты бар, турмуш түйшүгү көп, бир пенде да мугалим дагы. А сиздин өзүңүздүнчү? Адила шок окуучусунун тайсалдабай сөзгө чыгып, жана анын турмушуна кызыгып жатканына бир чети кубанып калды. Менин өзүмдүн да мектептен башка ишим көп. Оорулуу апама карайм. Силердин да апаңар барго? Үйгө барам, үй турмушумду жасайм. Эшикке чыгып, коро жайымды иреттейм. Күчүгүмө тамак берем. Үйгө кирип, бир колум менен тамак жасайм. Бир колум менен кир жууйм. Бир колум менен отун жарам. Чакалап көмүр апкелип, мешке от жагам. Анан силерге сабак бериш үчүн түн бир окумга чейин дагы бир колум менен сабакты пландайм. Анан илимий жана көркөм адабияттарды окуйм. Ушундай. Деп бир аз мукактанды да, улан дагы буларды айтты. Отун жарып, көмүр жакканга күйөөңүз жокпу? Бул суроого окуучулар жапырт күлүп жиберишти. Адила дагы кошо күлүп, кыйлага токтоно албады. Улан болсо берер суроосун берип коюп, билмексен болуп, олуттуу киши өңдөнүп отурат. Эмне дейин? Тилекке каршы күйөөм жок, уланчык, деди күлүп Адила. Ой, сенин сурооң укмушко чиркин. Улан дагы да шоктонуп буларды айтты. Айтсаңыз, биз деле барып отунуңузду жарып берип турмакпыз. Кой, анти көрбө, деди анда Адила. Адила окуучуларын чакырып үйүнө алып барып, кызмат кылдырып, отунун жардырат экен деп элге шерменде кыласың. Анан дагы бир суроо берейинби, эжей, деди улан. Бере кой. А сиздин жигитиңиз барбы? Бул суроо класста күлкү менен жарып жибергенсиди. Ошол маалда булар эмне болуп жатышат, деди го Тургунбек экен. Класска баш багып, Адиланы көрдү дагы коюу кара муруту менен жылмая карап, каалганы жаап ары басты. Физкультурник, анан дагы өтө каардуу Тургунбек агайы баш бакканын көргөн окуучулардын күлкүсү тып басылып, класс дымып калды. Жок, деди Адила күлкүсү тыйылып. Сабыры заматта суз болуп. Тилекке каршы. Ошондо көзү Таттуунун көзү менен чагылыша түштү. Таттуунун баягы күнкү саламаттын келгенин айтып, ал тургай үйүнүн да дарегин бергенин эстеди. Ал үчүн Таттууну менин үйүмдүн дареги менен сенин ишиң эмне? Эмне үчүн бересиң? Жан кечти бирөө өлтүргөнү келип сураса да айтып берер белең, деп урушайын деген. Бирок билмексенге салып унчуккан эмес. Ал тууралуу Саламат да кат жазганда суранган турбайбы? Мейли, аны сыр кылып сактаса сактап турсун.
Ошентсе дагы Адила жигитим жок деп кутулгусу келди. Мугалим дагы калпайтабы деп сурады Улан, дагы да баягыдан ашынып. Ага да чыдады Адила. Анткени Саламаттын мектепке келгенин, Адиланы чакырып койчу деп таттуудан суранганын баары угуп көргөн экен да. Албетте мугалим калпайтпашы керек. Окуучусуна калпайткан мугалим эмес. Сага кызык болуп жатса, айтса айтайын. Жигитим бар, сымбаттуу, мыкты жигит. Кайда иштээрин да сурайсың. Билип турам. Эл тыры каналында телеоператор. Күндө кечинде көрөсүңөр го. Ушул күндөрү Жытыры телеканалы жаңыдан уюштурулуп, ошол жака которулуп кетти. Жетишет го, балдар. Эми иш тууралуу сүйлөшөлү. Эл тыры телеканалында оператор деген сөздү кантсе да ал сыймыктануу менен айтканына уялып кетти. Бетин басса оттой ысып туруптур. Окуучулар Адиланын турмушу тууралуу аңгемесине ыраазы болгонсуп, эми унчукпай астедил тынчтанып калышты. Мен эми, деди Адила окуучуларына улуттуу болуп, силерге бир психологиялык тест өткөрөйүн. Ал эмне тест? Деп сурап жиберди Улан. Ал силердин келечек тууралуу ойлогон ойлоруңарды, элестетүүңөрдү, кыялыңарды, көз карашыңарды текшерүүчү тест. Охо, кызык экен. Албетте, абдан кызык. Анда мындай, баарыңар көзүңөрдү колуңар менен бекем баскыла. Басып, караңгылыкты карап тургула. Ошол караңгылыктан өмүрүңөрдүн жарык күнүн издегиле. Келечек жашооңордун апакай шууласын күткүлө. Даңгыр жолун тапкыла. Силер жашооңор тууралуу кандай кыялдансаңар, өмүрүңөрдөн эмнени тилесеңер, ошол көзүңөргө көрүнөт. Түшүнүңөрбү? Кана кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Кана, кимдин көзүнө эмне элестеди? Биринчилерден болуп Улан ашыга сүйлөдү. Мага кенен талаа көрүндү. Мага ак карлуу бийик тоо, деди Таттуу. Мага жашыл бакча, деди Нурайым. Ошентип ар бири көзүнө көрүнгөн элестөөлөрүн айтып жатышты. Көрдүңөрбү, балдар? Ким эмнени турмушунда ойлосо, ким кандай кыялданса, учурдагы жан дүйнөсүнүн абалы кандай болсо, ошол кыялдары караңгылыкта жапжарык болуп көзүнө элестейт бекен? Ошол элес ар бир адамга анын келечек жолун элестетүүчү касиетке ээ. Муну психологдор жакшы билишет. Мен силердин ар бириңердин өз жашооңордун багытын таап жашашыңарды каалайм. Ойлонуп калдыңарбы? Көрдүңөрбү? Силердин жашоо багытыңар силердин кыялданууңарга жараша болот. Кандай кыялдансаңар, жашоо багытыңар ошондой болот. Ким жашоодогу өз багыты айкын, кең, келечектүү болуусун кааласа, ошондой ойлонуп, ошондой кыялдана билүүсү керек. Адила балдардын өз жашоо багытын табуу туурасындагы темада ойлонуп калганын байкады жана аларды ойлонтуп койгонуна сүйүндү. Эми, урматтуу окуучуларым, иш боюнча сүйлөшөлү. Жакында жазгы каникул күндөрү райондук семинар болот. Ал биздин мектепте өтөт. Семинарда мен ачык сабак өтөм. Мен силерди тандадым. Силер менин мыкты окуучуларымсыңар. Мени уят кылбайсыңар деп ишенип, силерди тандадым. Эгер мен уят болуп, жакшы сабак көрсөтө албасам, анда мен мугалим болбой эле базарга чыгып соода кылганым артык. Бирок менден соодагер деле чыкпашы мүмкүн. Ошентип Адила окуучуларына ишеним артып отурганын, алар уят кылбай турганын айтып, аларды шердентип, сабактарына чейрек алдында жакшылап даярдануулары керектигин өтүнүп сөзүн аяктады. Арадан бир канча күн өттү. Сабак деп чуркап жүрүп, апасына да жакшылап карай албады. Мени караба, балам, деп апасы дагы да аны эркине койду. Мен өзүм деле даяр тамакты жылытып ичип алам. Дарыларымды даярдап берип турсаң эле болду. Айланайыным, өзүң уят болбогондой болуп, жакшылап даярдан сабагыңа. Бөтөн эл, бөтөн жерде уят болбо. Бир ирет жакшы жагың менен көрүнө албай калсаң болду. Ишенимден кетесиң. Деги адам болгон соң жаман сөз артыңдан ээрчигилик кылбасын, балам.
2 күндөн кийин ачык сабак деп жүгүрүп жүргөндө апасы жүрөгү кармап ооруп калды. Түн бир окумда ойгонуп кетсе, апасы онтолуп чыдабай жаткан экен. Тура калып жарыкты күйгүзсө, төшөктө чабалактап жатыптыр. "Апа Кебай, эмне болду?" деген Адила карбаластап эмне кыларын билбей калды. Апасы эмне болуп атканын да айта албай, кара тер басып, жүрөгү мыкчып, жан да албастап жатыптыр. Тез жардам чакырууга мүмкүн эмес. Тоо түбүндөгү айылга кайдан келмек? Коңшу кыштактагы мурдагы совхоздун ооруканасынан башка жер жок. Туруп шашылыш кийине салып, эшикке чыкса жамгыр нөшөрлөп куюп жаткан экен. Белек деген таксист кошунасына чуркады. Терезесин такылдатып эптеп ойготту. Ал дагы иштен жаңы эле келип жаткан экен. Кыйылып жатып зорго көндү. Үйгө чогуу кирип, апасын экөөлөп төшөгү менен көтөрүп чыгышты. Ай, ошондогу жазгы жамгырдын нөшөрү ай. Апасын машинага зорго салып, коңшу айылдагы ооруканага жөнөштү. Барышса түнкү саат 3 экен. Айылдык врач 80ден ашкан кемпирдин эмне болуп атканын аныктай албай көпкө буйдалды. Бишкекке кимдир бирөөгө кайра телефон чалып, "Мурда дагы инфаркт болгон экен, бул кайталанышы экен. Жанында кызы бар. Бишкекке алып барам деп жатат. Бирок пациенттин абалы өтө оор. Жолго чыгууга болбойт. Жандандыруу бөлүмүнө. Ооба, ошондой кылам. Дарылар жетиштүү", деп карбаластап жатты. Каныкейди шашылыш жаткырышты да, "Болду, бошсуңар, кете бергиле. Эртең менен кабар алышкыла", деди өзүн күзөтчү врачмын деп тааныштырган киши. "Кечиресиз байке, сиздин атыңыз ким?" деди Адила ага кайрылып. "Менин атым Мунарбек". "Мунарбек байке, ачык айтыңызчы, апам түндөн чыгабы деги?" "Мен азыр эч нерсе деп айта албайм, кызым. Мен сыйкырчы эмесмин. Баарыбыз Кудайдын колундабыз". Ошентип апасын Кудайдын колуна тапшырып, Адила үйүнө кайтты. Түн узарып кеткендей, Кудайдын бир таңы өтө кечигип аткандай болду. Таң эрте келди да, апасына ысык тамак киргизип, ишине кайра жөнөдү. Жарым жолдон гана жолдон машина кармап мектепке келди. Кечки сабактары менен карбаластап жүрүп кеч киргизди. Үйүнө келсе, энесиз үй ээн дегендей, ээн үй суз тосуп алды. Апасын эстеди, атасын эстеди. Аларсыз анык жетим экенин ойлоп, көзүнөн ысык жаш куланып, диванда бүк түшүп жатты. Ошол боюнча уктап кетиптир. Ойгонсо эч-ак караңгы кирип, муздак үйдө калтырап титиреп үшүп жатыптыр. Мына энесиз үй ушундай суук болот тура. Үйдү эненин деми гана жылытып турат экен го деп, караңгы түндө эшикке чыгып, мешке көмүр ап келгенден коркуп бүрүштү. "Олду эне ай, мына бир күн жок болсо караны жок карайлатып койгонсуду". Бирок Адила өзүн бек кармап, жылуу халатын кийип, белин бек бууп, эшикке чыкты. Эшикте Актөш жүрүптүр. Борс-борс үрүп эрмек болгонсуду. Ошол түнү Адиланын түшүнө чоң атасы Казыбек кирди. Көптөн бери кирбей калды эле. Түшүндө жазгы экзамен жүрүп жатыптыр мектептерде. Анда Адила 11 классты бүтүрүп жаткан. Дал ошол экзамен башталар күндөрү атасы катуу ооруп, ооруканага түшүп калган болчу. Математикадан өтө татаал тапшырма келиптир. Баардык окуучулар маселени чыгара алышпай, ал тургай математика мугалими Ильяс агай да башын үстөлдөн өйдө көтөрбөй 1 сааттан бери отурат. Ошондо чоң атасын эстеп, Адила терезеге тигилет. "Агай", деп Ильяс агайына кайрылат. "Ооруканага барып, атамдан кеңеш сурап келейинби?" Ошондо чоң атасы Казыбек ооруканада жатканына 3 күн болуп калган. Абалы күндөн күнгө начарлап, дабаасын доктурлар биле албай, алда кудайлап жатышкан. Ильяс агайы унчукпайт. Ошондо кайдан жайдан келе калганын билбей калат. Казыбек класска кирип келет да дептерин алып, маселени чыгара баштайт. Маселе ушунчалык татаал белем улам жазып, кагаздарын улам ыргытып, эсепти чыгара берет. Ал ыргыткан кагаздарды окуучулар алып көчүрүп жаза башташат. Караса атасынын кебетеси ушунчалык куп-куу болуп, жүзүнөн куюлган тер шурудай төгүлүп, апасы Каныкей анын терин тазалап сүрткөнгө үлгүрбөйт.
бир кезде чоң атасы маселени чыгарып бүткөн экен. Ошондо бүттүм дегенсип ыраазы болуу окуучуларды классты бир сыйра карап чыгат да ошол жерден үстөлүнө кулап түшөт. Чоочуп кеткен Адила «Ата!» деп кыйкырып ойгонот. Ойгонсо таң атып калган экен. Адиланын көзүнөн аккан жашы жаздыгын жууп жатыптыр. Атасынын караанына бир жалынып, Адила оозуна келген Курандын бир сүрөсүн күбрөнү айтып, «Ата Кебай, апама жардам бер!» деп өйдө болду. Туруп эле эшикке чыгып, Белектин үйүнө келди. Ал дагы ырас таң эрте жумушка жөнөп жаткан экен. Адиланы коңшу айылдын ооруканасына таштап кетти. Бул жактан эле жумушуна түз бара турган болуп, кийимдерин кийинип, кол сумкасын көтөрө келген. Бир колунда ысык тамак салынган баштык. Ооруканага келсе, эшик тоскон аялдан башка эч ким көрүнбөйт. Далис ээн, күзөтчү врач да байкалбайт. Медайымдын ордуда ээн. Апасы жаткан бурчтагы палатага келсе, палатада ээн. Апасы жаткан керебет жыйналган. Апасынан дайын жок. «Апа!» деп алды Адила. «Сестра!» Эч ким жок. Өлгөн экен. Моргко алып кетишкен го. Мага айта алышпай жашынып калдыбы сестралар? Мындан башка ой жок. Мындан башка сөз жок. Жанына караан болор адам жок. Кой деп жөлөк болор бир тууган жок. Ыйласаң угар киши жок. Оозун кош колдоп баскан боюнча эшикке атып чыкты. Караса саат 7:30 өтө качып барат. Мектепке жеткичекти саат 8:30 болот. 9:00 семинар башталат. Ачык сабак. Кантем, апам өлдү деп кабар берип, мектепке барбай коюу керекпи? Ким берет кабарды? Баса, апамдын эмне болгонун кайдан билем? Ким аныгын айтат? Кантем, менин ордума ким сабак берет? Атайылап качкансып, эртең элдин бетин кантип карайм? Менин абалымды түшүнөр ким бар? Ким? Ошентип жок дегенде апасынын тирүү же бар же жогун биле албай, кар баластап Далисте палатадан палаталарды кыдырып сурап жүрдү. Кайда житип кетишкен? О Кудай, ушундай да күн болобу? Жолдо жөө кетип баратты. Уңулдап ыйлап алган. Көзүнүн жашын жүзүн жууп барат. Ооруканадан түз жөө чыкканда ортодо ээн сай, майда бадалдар, ортодо майда агымдарга бөлүнүп аккан суу, улам бир ташка, улам бир чырпыкка, улам бир талдын тамырына чалынып, улам бир чөөттөгү чалчыкты кечип, кар баластап жыгылып туруп кетип баратат. Ушунча шашканда карасаң, сайдан өткөн соң орто аргайылы. Андан ары 3 чакырым. Машинанын карааны көздөн учат. Саат 8 болуп, андан да өтүп баратты. Көзүнөн мектеп учуп, бир жагынан тердеп, бир жагынан көз жашы куюлуп, чачтары үрпөйүп, кебетеси адам тааныгыс болуп баратты. Ошондо башына бир ой келе калды. Балким апамды башка жакка алып кетишкендир. Кокус түндө кыйналса, Бишкекке алып кетиштиби? Бая күнү бир врачка кайта чалып сүйлөшүп жатпады беле? Балким ошенткендир. Мен аныгын билип-билбей эле өзүмчө күйүп-бышып атамбы? Кар баластабай аныгын билишим керек эле да. Бул менин кем акылдыгым да. Менден өткөн кем акыл барбы? Ошентип ойлоп, сүйүнүп, күлүп жиберип, токтоп тура калды да артка кылчак каранды. Кайра барсамбы деп ойлоду. Анан кар баластап кайра артты көздөй жүгүрүп жөнөдү. Оорукананын эшигине келгенде техничка аял чыкты эле. «Эжеке, апам палатасында жок. Кечээ эле жакшы эле го. Билесизби, кайда алып кетишти?» деп жатты энтиге. Тигил аял «А» деп алды да жоолугун оңдой салынып, колун сыртты карай шилтеп, кайра тескери бурулду. «Апаң түндө катуу кыйналып, Бишкекке алып кетишкен. Эмне болгонун айта албайм. Бишкекке алып кетсе жакшы болуп калгандыр» деп алып, тиги аялдан жооп күтө карады. Аял тетири бурулган боюнча эч нерсе билбейм дегендей колун жаңсады. Адила кайрадан «Ак окус мен ойлогондой болбосочу, чын эле өлүп калсачы» деп алып, өз оюнан өзү коркуп эшикке качып чыкты. Жол ката улам күзгүсүнө каранып, көзүнүн жашын сүртүп, чачын таранып, эптеп өзүнө келгенсиди. Туфлисин жүз арчысы менен сүртүп ыргытты.
өзүн карманып таштай түйүлдү. Демин ичине катты, башын өйдө көтөрдү. Эми эмне болсо да даяр болууга өзүн көндүрдү. Дене боюн бир карап алды да шартылдай кадам таштады. Маанайын оңдоп, ушул азыр 1 саатка Кудайдан күч-кубат тиледи. Кайрат берүүсүн суранды. Атам арбагы колдоп түндө түшүмө кирген экен го. Анда апам да аман эсен сакаят. Менин сабагым дагы азыр жакшы болот. Баары жакшы болот. Жок дегенде 1 саат күч кайрат бер, улуу Кудай, деп жалынып жалбарып суранып тиленди. Чымырканып, заматта темирдей эрк күтө калды. Жетим өз киндигин өзү кесет дегендей өзүнө өзү кайрат айтып мектепке жетип келди. Апа Кебай, көзүңдү тирүү бир ирет көрөр бекенмин, деп алды мектепти көргөндө. Коңгуроо кагылып, окуучулар жана семинарга келген райондун мугалимдери сабакка эч-ак кирип кетиптир. Мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Рахат эшик астында Адиланын келишин күтүп, саатын кайра-кайра каранып, көзүнөн от чыгып турган экен. Адила, саат канча болду? Кайда жүрөсүң? Бул эмне кылганың? Көзүң шишигенче уктаар убакытты тапкан экенсиң, деп күңкүлдөп тосуп алды. Адила эч нерсе дебей, сынын бузбай, сымбатын кетирбей, Рахат менен баш ийкешип учурашты да кечирим сурап саатын каранды. Анан эрдин кесет иштенип, классты карай басты. Класска киргенде аны окуучуларынын нур чачкан көздөрү тосуп алды. Арткы партада конок мугалимдер эч-ак кыркалекей тизилип отурушкан экен. Адила менен кошо кирген Рахат жана мектеп директору да орун алышты. Учурашуунун эң жакшысы жылмаюу эмеспи? Баарына баш ийкеп жылмайып алды. Биринчи ирет кабылып отурган мындай шартта көпчүлүктүн сүрү аны басып калды. Сүрдөгөндөн го ак булуттардын арасында, не бир түркүн кыялдардын ичинде бирде нурун чачыраткан кереметтүү күн, бирде анын бейиш нурларындай болгон керемет нурлары көрүнүп, кайдан жайдандыр башка бир дүйнөгө кирип кеткенсиди. Кез-кез гана окуучуларынын үндөрү угулат. Кез-кезде гана өзү окуучуларына аралаша калып, алардын таасын сөздөрүн угат жана ал үчүн аларды кубаттап коюп, мунарык арасынан сөздөрүн угат. Акыр заман адамы бакыл болот деп айткан. Мал азайып арымдап жакыр болот деп айткан. Эгин өнбөй чөп чыкпай такыр болот деп айткан. Андан кийин замана акыр болот деп айткан. Ооба, бул үн таттуунун үнү болчу. Ал колуна кармаган баракты кээде бир карап коюп, Калыгул Олуя акындын казалынан үзүндүнү көркөм окуп жаткан. Анын үнүн Нурболот улантып кеткендей. Акыр заман адамы алым болот деп айткан. Аяттын сөзүн бек тутпай залым болот деп айткан. Аганын тилин ин албай чагым болот деп айткан. Биринин тилин бир укпай убайым болот деп айткан. Кайрадан көз алдына кереметтүү кең дүйнө тартылды. Ал дүйнөдөн көзгө кыбыр эткен пенде заттар, өтүп жаткан замандар тартылды. Эл топтолуп, көлдөй толкуп, СССР деген чоң жазуу жазылган тоо урап, талаалар, андан ары элсиз ээн эрме чөлдөр элестеди. Мунарыктаган сырдуу закымдар. Анан алыс-алыстан жарыктар көрүндү. Байыркыдан барк кетти, каадалуу нуска салт кетти, жараяндан барк кетти, жакшы пейил нарк кетти. Устаранын мизиндей оодарылган дүнүйө, жасакердин кийгени катар-катар дүнүйө, бул болсо Нурайымдын үнү болчу. А бул ким эле? Пейлик кетти адамдан, береке кетти замандан, нуска жорук жоголду жакшы менен жамандан. Замананын шумдугу байлар кылды ууруну, байкап туруп сөз тапкан жаш балдардын шумдугу сөздүн кетти туругу. Бул улан тентектин үнү го. Ооба, ошол деп ойлоду да, ооба деген өзүнүн үнүн өз укту Адила. Заман мурда кандай эле? Кечээ кандай эле? Заман бүгүн кандай болуп турат? Эми эртең кандай болор экен?
көк үчкөн учар, жем чыкса, көк тулпар чуркар, тер чыкса, көч жүрө албай токтолор, көз учкан бийик бел чыкса, көңүлү тынар көпчүлүк, көзгө токтоор эр чыкса. А бул соңку сөздү айткан Нурболот Бөлбүр го. Ооба, ошол, ооба, деди оюнда Адила. Анан көңүлү тынар көпчүлүк, көзгө токтоор эр чыкса деп алып улутуна токтоду. Класс өзүнчө эле бир дүйнөдө жашап жатты. Класс ичинде өзүнчө эле бир замандар өтүп жатты. Ошонун баары ушул класста, ушул окуучулардын арасында, мугалимдердин ортосунда өтүп жаткансыды. Сабак дүйнө, сабак заман, сабак тагдыр, сабактагы ар бир сөз тагдыр. Анда элдин, журттун, алардын ичинде ушул класста отурган балдардын да тагдыры аралашып жүргөнсүдү. Сабак аягына чыкты. Окуучулар дагы, мугалимдер дагы оор улутунуп алып орундарынан турушту. Мугалимдердин артынан Адила дагы журналын колтуктап, мугалимдер бөлмөсүнө кирди да журналын үстөл үстүнө коюп, баш айланып отура калды да шолоктоп ыйлап жиберди. Айрылдым, айрылдым, апакебай, айланайын, апакебай. Бир капар сабактан чыгып келген мугалимдер Адиланын ыйыгын угуп ден дароо боло түшүштү. Эмне дейт ботом? Жымжырттыкты карыя мугалим Тургунбектин үнү бузду. Ой, качан айланайын? Бүгүн, эртең менен. Ооруканага барсам палатада жок, төшөнчүсү бош, жыйналган. Эч ким билбейт дайынын. Мугалимдер бири-бирин карап тунжурай калышты. Тургунбек гана анын апасы каяктагы ооруканада экендигин, эртең менен эмне болгонун сурап билди да Адиланы колунан тартып өйдө кылды. Жүр, балам, айланайын-ай. Апаңдан эле ушул ачык сабак артык беле сага. Бая эле айтпайсыңбы? Жүрү, тура кой. Ушундай да болобу? Ияк окуй. Рахат, сабактарыңды уланта бер. Тургунбек Адиланы машинасына отургузду да ооруканага заматта жетип келишти. Курбусу Жамбы жанында. Ооруканага жете берерде кыраа киши эмеспи? Тургунбек билгиси келди. Апаң канча жашта? 80ге келип калды. Чоң апаң да анда. Ооба, чоң апам болгону менен өз апамдай болуп кичинемден колунда өскөм. Түшүнүктүү. Сен, балам, тура тур. Сен дагы, Жамбы, Адиланын жанында бол. Мен кирип билип чыгайын. Адила эмне деген сөз угаар экенмин деп жүрөгү алып учуп бүрүшүп отурду. Бирок Тургунбек жакшы кабар менен келди. Көрсө каныкей түндө катуу кыйналгандыктан врач өзү Бишкекке республикалык ооруканага жеткирип келиптир. Тааныш врачтар аны түнү менен жакшылап карашып, эртең менен абалы жакшы болуп калыптыр. Тынчсыздануунун түк кереги жок экен. Ошентип баары заматта ордуна келди. Аз күн өткөн соң апасы да сакайып ооруканадан чыгып келди. Адиланын маанайы оңолуп, мектепте иши да жакшы жүрүп жатты. Мектеп окуучуларынын областтык олимпиадасы болуп өттү. Ага кышында райондун турдан алдыңкы орунду ээлеп келген Таттуу катышып, анда да биринчи орунду жеңип алды. Баягыда райондук семинарга берген мыкты сабагынан кийинки Адиланын чоң ийгилиги болду бул дагы. Андан бери 1 ай убакыт өттү. Окуу жылы аяктады. Адила апасын алып айылына кетти.